ислам дини өлүмгө чейин жашообузга пайдасы тийбесе, өлгөндөн кийин кантип пайдасы тиет? Мазарга баргансызбы? Өлүктөрдүн баары жашы өткөндөрбү? Ажалы качан келишин билбеген акылсыз инсан эмнесиге мынчалык ишенет? Ички дүйнөсүн кээде өзү да түшүнбөгөн алсыз инсан кантип кеңири ички дүйнөм таза дей алат? Ата, апа деп бакырды Умар. Бирок бир да үн укпады. Оф, каякта калды алар? Умар коноктор бөлмөсүнүн эшигин ачып караса, ата энеси намаз окушуп жаткан экен. Качан чакырсам намаз окуп жаткан болот. Эмне табышат бул намаздан? Жүрөктө болот, жүрөктө. Кыскасы мен сыртка чыгып кетип жатам, деди. Сигаретасын чөнтөгүнө салып, сыртка чыгып кетти. Көчөдө аны кудум өзүгө окшогон досу күтүп алды. Каерде калып кеттиң? Күтө берип сыгылып кеттим го. Болду, көп сүйлөбө, чыктым го, деди каттуу абалда. Жана досунун машинасына отурду. Аябай жинденип жаткан эле. Макул, тезирээк кетейли. Ахмат телефон чалды. Бүгүн клубда аябай сулуу кыздар бар экен. Умар бул сөздөрдү эшитип, бир аз өзүгө келди. Болуп туранда, түрүп койбойла. Айда, деди Умар. Умар ушундай эле. Кыздардын башын айлантырар эле. Сигарета чегет эле. Кеде жандагы достору мажбурласа арак, пифо, буларды да ичет эле. Ахирет жөнүндө ойлобойт эле. Инсандын ыйманы ичинде болот дейт эле. Умар кыздар менен оюн күлкү кылууну ойлоп жаткан учурда үй ичинде ата энеси көз жаш төгүп жаткан эле. Алар перзент менен сыналышкан эле. Бул алардын сыноолору эле. Баласынын айынан аябай бат чачтары ак, беттерине бырыш түшкөн, кыйла картайышкан эле. Бүтүн үйдү Умардын атырын жыты каптап калган. Бала тарбиясында кайсыл жерде ката кылдым, я Роббим деп Аллахка дуа кылып, жардам сурап жатат эле атасы. Апасы болсо баласына инсап жана хидаят сурап дуа кылар эле. Саат түнкү 1ден ашты. Атасы бир канча убакыт алдын уктап калган. Бирок апасы ар дайымкыдай Умарды күтөт эле. Уулу келмейинче көңүлү жайына түшпөс, түндөлөрү уктабай чыгар эле. Эмне кылып жаткан экен азыр? Тагын ичип келсечи? Бүгүн бир уруш талашка кошулуп калсачы? Аллахым, бул бала жарым түнгө чейин эмне кылат? Ошол ойлор менен апасы да күтө уктап калды. Негизи Умар кичине экенинде аябай адептүү жана ахлактуу эле. Ата энеси ага бир канча сүрөлөрдү, дуаларды жаттаткан эле. Бирок чоңойгон сайын жанындагы досторуна кошулуп, Умар да айный баштады. Акыры ушул көчөгө кирип калган эле. Таң атты. Умардын ата энеси багымдат намаз окуш үчүн ойгонушту. Апасы дароо Умардын бөлмөсүнө карап жүгүрдү. Умар келген, уктап жатат эле. Аллахка шүгүр деп үндөбөстөн чыгып кетти. Багымдат намазын окуп бүтүп, үй иштери менен алек болушту. Умар болсо али ойгоноюн дебейт эле. Убакыт пешинден да өтүп кетти. Апасы урушуп жибербесин деп аны ойготпогон эле. Бирок акыры мажбур болду. Акырын эшикти ачып, бөлмөсүнө кирди. Бөлмөсүнөн сигарета жыты келер эле. Уулум, кеч болду. Балам, ойгон. Балам, тура кой. Бети колуңду жуу деп терезелерди ачты. Умар эсе ал жактан бул жакка оодарылып, "Уф, апа, башым жарылайын деп жатат. Сиздин сөзүңүздү такыр көтөрө албайм. Чыгың бөлмөмдөн" деп бакырды. Апасы дагы капа болуп чыгып кетти. Муну көргөн атасы болсо Умар менен бетме-бет көрүшүп калбоо үчүн үйдөн чыгып кетти. Мечитке барып, достору менен маек кургусу келген эле. Жолдо кетип жатып, өзүнү кармап тура албай ыйлап жиберди. Умар ибн Хаттабтай уул каалап, баласыга Умар деп ат койгон эле. Умар разияллаху анхуга окшоп адилеттүү,
Аллахтын ашыгы болуусун каалаган эле. Бирок өкүнүчтүүсү Умар тескерисинче динден алыс эле. Көчөдө кудум динсиздей жүрөт эле. Кийимиден тартып, оозунан чыга турган арам сөздөрү атына ылайык эмес эле. Бирок атасынын Аллахтан үмүтү бар эле. Дуалар кылды жана көз жаштарын акырын арчып жолун улантты. Умар араң ордунан турду. Бети колун жууп, ашканага апасынын жанына барды. Столго отуруп, салам жок, алик жок. Эмне бар жегени? Курсагым ач, деди. Апасы уулунун ынжыктыгын билген үчүн бир нече түр тамак даярдаган болчу. Балам, жакшысыңбы? Башың, деди го. Ушул учурда Умар бакырып кетти. Апа, башым жарылайын деп жатат дедим го. Эмне кайра эле сурай бересиз? Мен тамак сурадым. Канча жолу айтамын, жон гана суроомо жооп бериң деп. Аялдын көзүнөн жаштар куюла баштады. Оромолу менен жаштарын арчыр эле. Мен кеттим, башымды оорутпай, адеп телефон кыла бербегиле, деп сыртка чыгып кетти Умар. Соң атасы кирип келди. Аялын ыйлап отурганын көрүп, чыдап тура албады. Акыйкатта негизи эч качан чыдай албайт болчу жубайын көз жаштарына. Жүрөгү жанып жатат эле. Колуну дуага ачып, Аллахтан сурай баштады. Я Роббим, баламды атына жараша кыл. Баламды атына жараша кул кыла көр. Же мындан да чоң күнөөгө кабылбасынан аны алдыңга ал. Апасы дароо, жок, андай дебең. Ал биздин жалгыз уулубуз, деп тынбай ыйлайт эле. Умар достору менен кальян чеге турган кафеге барып, көңүл ачты кылып жатат эле. Маңдайында отурган досу: "Умар, кызың кайда? Эмнеге алып келбедиң?" деди. Умар эсе күлүп жооп берди. "Кайсыл бирин айтып жатасың? Орус кыздыбы же өзүбүздүкүнүбү?" Шайтан кулактарына акырын шыбырап, "Барекелде" деп жаткан эле. Кыздардын башын айландырыш, бир учурда бир канча кыз менен сүйлөшүш, сыймыктанууга татыктуудай иш эле ал үчүн. Кафеден чыгып, дискотекага барышты. Бир талай кыздар менен бирге бийлей башташты. Ушул күнү Умар аябай көп ичти. Таңга маал мас табалда үйгө кайтып жатканда, мечит имамы да багымдат үчүн мечитке кетип жаткан эле. Умарды көрүп капа болуп кетти жана сурады: "Балам, атың ким? Бул жүрүш эмнеси?" Эмне кыласыз атымды? Барың, намазыңызды окуң." "Умар атым, Умар, болдубу?" Имам ага насаат айта баштады. "Кой бул ишиңди, Умар. Тообо кыл. Өлүм бар, ахирет бар. Бул ишиң Аллахка жакпайт." "Кандай өлүм? Мен жашмын али. Мага жин да урбайт", деп жолун улантты. Үйгө барып эшикти тебе баштады. "Ата, апа", деп бакырды. Атасы чыгып эшикти ачышы менен Умар атыла үйгө кирди. "Мынча ачышыңар кыйын. Кана Хадичайым, келишим менен башымды оорутпайсыңарбы кайра?" Апасы кайра ыйлап бөлмөдөн чыгып келди. "Уулум, жаным балам, жетер эми. Биздин да сабырыбыз калбады. Жашоодон тойгоздуң го?" Умар: "Эмне? Мен тойгоздумбу? Ошондойбу?" деп апасыны урмакчы болуп колун көтөрдү. Бирок атасы ага жол бербеди. Умардын колун кайтарып калды жана жүзүнө шапалак койду. Умар кызарып, жинденди. "Эч ким керек эмес мага. Силер да. Бул үйдө силерге жай жок. Чыгып кеткиле көчөгө", деп айдай баштады. Ата-энеси карып калышкан. Умар болсо күчкө толгон кези. Алардын Умарга күчтөрү жетпейт эле. Мас абалда эмне деп, эмне кылып жатканын билбейт эле Умар. Гүлдөй ата-энедин кандай мындай акылсыз жана жахил перзент дүйнөгө келиши мүмкүн эле. "Аллахым, бул кандай суноо" деп тынбай ыйлайт эле апасы. Ызы-чуудан коңшуларга тынчтык жок эле. Карып, эми перзент рахатын көрөбүз деген жаштарында көчөдө калышты. Бирок акыйкатта бул дүйнөдө али адамгерчилик өлбөгөн. "Жүрүң биздикине.
болуп турат да мындай иштер деп бир эки коңшу паска түштү. Кайсыл бирине күйсүн айласыз ата эне үйлөрүдөн айрылышканынабы же ушундай жахил перзент тарбиялашканынабы? Ушул учурда Байкуш апанын жүрөгү кармап калды. Тез жардам чакырылды жана ооруканага алып кетишти. Умар үйдө жалгыз. Шайтан эси кулагына тынбай шыбырайт эле. Телефон алып бир кыздын номерини тере баштады. Аны үйгө чакырмакчы эле. Эң ыңгайлуу учур эмеспи? Үйдө эч ким жок. Нерви да бузулган. Көңүлүн көтөрүшү керек. Кыз келгенге чейин Умар ушул абалына дагы бир канча идеш ичимдик ичти. Эми толугу менен өзүнү жоготкон. Көздөрү жумулуп кетип жатты. Саатка көз таштап койду. Саат эртең мененки 3:52. Чакырган мыйманын да унутуп, отурган жеринде өзүгө сүйлөп уктап калды. Умар таанышсыз үндөрдү эшитет эле. Эмне эле ал? Кудум чагылган чыккандай. Капкараңгы боштук. Кайсыл жердемин? Эмне болуп жатат? Деп жатты өзүгө өзү. Акырын ордунан турду. Кадам таштап жүрмөкчү болдуго, желкесине бирөөнүн колу тийгени сезди. Тырнактары узун, өткөр. Айтканча, жана кыз болсо керек, үйгө чакырган элем го, деп ойлоду Умар. Артына өгөрүлүп караса, маңдайында коркунучтуу, эмнелиги түшүнүп болбой турган махлукту көрдү. Махлук Умарды жерге жаткызып, эки желкесине колдорун койду. Капкара жандык Умарга карап, коркунучтуу абалда күлөр жана чукур-чукур дем алып чыгарар эле. Оозунан ушунчалык жаман жыт келер, ал жытты түшүндүрүп берүүгө тили алсыз эле. Ал Умарга канчалык жакындаган сайын Умар андан өзүнү алып качууга аракет кылар эле. Акыры аябай жагымсыз абалда "Умар" деди. Умардын жүрөгү тез уруп жатты. Өмүрүндө эч кимден мындай коркпогон эле. Дагы бир жолу кайталады. "Умар, кимсиң? Эмне керек? Эмне каалайсың? Коюп жибер мени" деп жатат эле Умар. "Мен сенин досуңмун, Умар, тааныбадыңбы? Бир секундта болсо да жаныңда мени алыстатпадың. Дайым мени менен болдуң. Эми бул дүйнөдө да мен сени менен болом. Менин сендей досум жок, кет" деп кудум жаш баладай ыйлайт эле Умар. Ордунан туруп кача баштады. "Досуңмун сенин, Умар." Махлук колдорун ачып Умарга карап келер эле. Дагы да коркунучтуу көрүнөт эле бул абалда. Умар кудум тилини жуткандай эле. Анан колун ачып дуа кыла баштады. "Аллахым, жалбарамын, мени куткар." "Эмне деп жатасың, Умар?" Ооба, Аллахпы? Сен менин айтканымды кылат элең. Анын эмес. Мен эмне десем менин тилиме кирдиң. Эми Аллах сага жардам бербейт." "Эми эмне кылсын, Умар? Кимден жардам сурасың?" Пешинесинен терлер агар, жүзү коркудан агарып кеткен эле. "Умар, келсең жаныма." "Арак ич" дедим. "Ичтиң." "Кыздарга кара" дедим. "Карадың." "Барып сүйлөш, шахваттын ырагатын сез, арам сөздөрдү айт" дедим. "Айттың." "Сөгүн" дедим. "Сөгүндүң." "Ата энеңе бакыр" дедим. "Бакырдың." "Намазды эмне кыласың? Азыр жашсың" дедим. "Окубадың." "Сөзүмдү эки кылбадың. Чын эле мени тааныбай жатасыңбы эми?" "Арак ичкен учуруңда мен ичиңе ошол арак менен бирге түштүм. Кыздар менен жалгыз калганыңда араңарда дайым мен бар элем. Ата энеңе бакырып, кол көтөргөнүңдө пешиниңден мен өптүм. Сөгүнүп сүйлөгөнүңдө сенин желкеңди мен сыладым. Умар, мен кылдым буларды. Мен бар элем жаныңда. Сени жалгыз калтырбадым. Умар, эми мына дагы биргемин." Умар ыйлайт эле. Бакырып ыйлайт эле. "Жок, болушу мүмкүн эмес." Ушул учурда башка үндөр да угула баштады. Адамдардын сөздөрү, ызы чуулар. Кайрылып карады Умар. Баары бир жерге карап турушар эле. Кээ биргилери ыйлашар эле.
кээ бирлери болсо шыбырашар эле. Кайсыл жакка карашып жатышат деп Умар да өгүрүлдү. Бул эмнеси? Эмнелер болуп жатат? Умар диванда кандай уктап калган болсо ушундай жатар эле. Айырмасы жүрөгү урбай, жаны үзүлгөн эле. Ооба, Умар өлгөн эле. Ким бул жаткан? Мен ушул жердемин. Эй, мен бул жердемин. Эмнеге ыйлап жатасыңар? Мага карагыла. Угуп жатасыңарбы? Бирок эч ким укпайт эле. Адамдар өз ара сүйлөшөр эле. Байкуш, жаш эле. Ата-энеси кутулду акыры. Умар кулактарына ишенбей жатат эле. Эмне деп жатасың? Ким жаш кетти? Ким өлдү? Мен бул жердемин го. Тез жардам келди. Умардын жүздөрү көгөрүп кеткен эле. Арак жана сигарета жыты жыттанып кеткен эле үйгө. Умар эмне болуп жатканын түшүнбөйт эле. Бир учурда өзүнү өлүкканада көрдү. Үстүндө ата-энеси, апасы ыйлар, атасы болсо аны араң кармап турар эле. Уулум, балам, мени кантип таштап кеттиң? Сен аябай жаш элең го. Кече эле бөбөк элең го, балам, балапаным. Бул жер аябай суук. Сен кандай каласың бул жерде? Доктур, балам, бул жер аябай суук. Уулум аябай үшүйт. Бул жерден аны чыгар деп ыйлайт эле. Умар апасын көрүп кучагына алмакчы болду. Ыйлабаң, апаке, мен бул жердемин. Бирок аны эч ким көрбөйт эле, укпайт эле. Умардын өлүк денесин жуу убактысы келген эле. Умар ал жерден бул жерге жүрөр. Азыркыга чейин түшүнүп жетпеген эле эмне болгонун. Башка тараптан болсо күлкүлөр угулар эле. Аз калды, Умар, аз калды. Кандай коркунучтуу жана жагымсыз үн эле. Үн ал жакта турсун, Умар коркусу үчүн анын өзүнүн дем алганы жетип ашар эле. Аны жуу үчүн бөлмөгө имам кирип келди. Бул ушул Умарга насаат айтмакчы болгон имам. Имамды көрүшү менен шайтан узакташты. Мына келди. Мени дайыма кууп жибере турган деп имамга ишара кылды. Андан соң акырын васваса кылууну баштады. Кандай жиркеничтүү өлүк бул. Жытына да чыдап болбойт. Сен жууа буну. Имам шайтанды укпайт эле. Бирок ичинде муну жуу үчүн башка адамды чакырсам бекен деп ойлоду. Себеби акыйкатта бөлмөдөгү өлүк жытынан чыдап болбойт эле. Шайтан болсо васваса кылууну улантар эле. Жагымсыздыгын кара, ким билсин тириктигинде кандай иштер кылган. Жууа буну. Умар бүт баарын көрүп турар эле. Демек, шайтандын васвасасы ушундай болот экен да, деп койду. Имам Умардын жүзүн ачты. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп артка бир кадам таштады. Себеби өмүрүндө мындай тез чирип кеткен өлүктү көрбөгөн эле. Умардын денесинде даарат суу тийбеген. Пешенеси сажда көрбөгөндүгү билинип турар эле. Дааро суу менен жууа баштады. Дуалар менен жууду. Өлүк денеси мындай болсо, руху кандай абалда экен деп ойлор эле. Жууп болуп, кепинге ормокчу болду. Бирок кепин жетпейт эле. Бул кандай болушу мүмкүн? Кепин жетпеши мүмкүнбү? Бир чарасын көрүп орошту. Умар табыт ичинде эле. Атасы жана достору аны көтөрүп кетип жаткан эле. Бул табыт ушунчалык оор эле, атасынын пешенесинен терлер агат эле. Умар айланадагы баарын карап бакырар эле. Андай кылбагыла, тамаша дегиле, түш дегиле. Кандай эле бирөөсү укса. Умардын көзү дагы табытка түштү. Табыт үстүндөгү кара ит эмнеси? Билсе кана, ал ит Умардын напсиси эле. Көлүнү көрүп коркууга түштү. Себеби чоң семиз жылан бар экен. Андай кылбагыла, мен Аллахка тобо кыламын, мен Аллахка тобо кыламын, дейт эле Умар. Бирок тилекке каршы жолдун акырына келип болгон эле. Табытты кабырга коюшту. Бир учурда Умар табыттын ичинде көзүн ачты. Денесине кайткан эле. Үстүгө топурак атылып жаткан сезер эле. Жок, чыгаргыла мени бул жерден.
мен тобо кыламын, мен али даяр эмесмин, атаке, топурак атпаң, токтоң. Жарыктык топурак себептүү караңгылыкка айланып жаткан эле. Барган сайын ызы-чуу үндөр азайып, адамдар да таркалды. Акырында болсо имам калды. Жана кабырга карап: "Эй Асан уулу Умар, сен өлдүң." Эмне? Умар түшүнбөдү. "Эй Асан уулу Умар, сен өлдүң." Умар эчтемкени түшүнбөй жатты. Имам 3-чү жолу кайталады: "Эй Асан уулу Умар, сен өлдүң." Акыры Умар эмне болгонун түшүндү. Көздөрүн коркуудан чоң-чоң ачты. Табыттан чыкмакчы болду эле, башын тактага урду. Эми Умар чын эле өлгөн түшүнүп жеткен эле. Кылган иштери менен жалгыз калган эле. Эми Умар бул дүйнөнү эмес, наркы дүйнөнүн үндөрүн угар эле. Жанында кабырдагы жаткандардын кыйналгандарын, азаптан бакыргандарын, Аллахка жалбарып жаткандарын угар эле. Андан соң Умардын жанына 2 периште келди. Мункар жана Накыр. Алардын озуйпасы Умарды суракка тутуу эле. Жообуна карап, Умардын кабырдагы жашоосу өзгөрүлүшү мүмкүн. Жана башталды. "Эй Асан уулу Умар, Роббиң ким?" Үнсүздүк. Умар жооп бере албайт эле. Мындан да оңой суроо барбы дүйнөдө? Бирок Умар жооп бере албас, темилин кыймылдата албайт эле. Кудум тили мөөрлөнүп калгандай. Кабыры болсо барган сайын аны кысат эле. Суроо уланар эле. "Пайгамбарың ким?" Умар кыйын абалда калды. Кабыры тарайып барар, Умардын бүт денеси какшап ооруйт эле. Кандай жооп берсин? Албетте, Умар бул суроолордун жообун билет эле, кичинекейинде үйрөнгөн эле, жаттаган эле. Мындан оңой суроо болобу? Жооп беремин деп ойлогон эле. Өзүгө өзү ишенген эле. Аллахтан башка Кудай жоктугуна, Мухаммед анын кулу жана элчиси экенине күбөлүк бере аласыңбы? Эмне десин Умар? Эриндери кыймылдабайт эле. Бирок ички дүйнөсү "Ооба, күбөлүк беремин" деп жатат эле. Дүйнө жашоосунда бир эле ичинде ишенер эле. Амалы, журуш-турушу муну билдирбесе да, бирок ички дүйнөсү күбөлүк берген эле. Бирок периштелерди кантип ишендирсин? Бир гана ички сезимдеринин күбөлүгү жетер беле? Башка мүчөлөрү да күбөлүк бериш керек эле да. Шахадат келмесин айт. Айта албайт эле Умар. Шахадат өзү эмне эле? Жөн эле көрдүм, эшиттим деш менен иш бүтөт беле? Далилиң кана? Умардын тили далилдейби? Же колдорубу? Же пешенеси, же тизелериби? Тилиге зикирди жайлаштырбаган болсо, тообо кылбаган болсо, кантип күбөлүк берсин? Пешенеси сажда көрбөгөн болсо, кантип күбөлүк берсин? Колдору зекет бербеген болсо, эмнени айтсын? Туткан орозолору кана? Намазы кана? Берген зекети кана? Окуган Кураны кана? Кайсы бирини кылган эле Умар? Азан айтылган учурда "Мага эмне?" дегендей кылып кыймылдап да койбойт эле го напси. Намаздан эмне чыгат? Ичим таза болсун, ыйман адамдын ичинде деген эле. Бирок өкүнүчтүүсү бул жетиштүү эмес экен. Денелери тескерисинче анын арам иштери, арам сөздөрү жөнүндө күбөлүк берер эле. Эх, кана эле жашап жатканында бир жолу болсо да Куран окуган болсо. Бир учурда кабыры жыландар менен толо баштады. Баш тарабыда бир жылан тынбай айланат эле. Кабыр ушундай ысык, кудум жанып жаткандай. Акыретке даярдык көрбөгөн эле Умар. Дүйнөдө кудум 1 саат эле жашагандай сезилет эле ага. Ар намазга азан айтылганда, дүйнө жашоосунда намаз окубаганы үчүн жылан Умарды чагып алар эле. Умар өлүп тирилер эле. Бул жөн гана кабырдагы азап. Мындан кийин төбөлүк кала турган жайы дозоктогу азаптарды билсе эле. Сураныч Аллахым, кечир мени,
жашоого кайтайын, салих амалдар кылайын, жалынып сураймын, Аллахым мени кайтар деп ыйлайт эле. Бир учурда бир эшик ачылды. Эшик артында жарлар, жанып жаткан деңиздер, эң түбүндө болсо тикендүү заккум дарактары. Барган сайын жанып кетип жаткан эле Умар. Ушул учурда дагы бир эшик ачылды. Бирок мунусу башкача. Нурлуу, жыпар жыттуу, гүлдөр, чырайлуу дарактар бар эле. Умар ушул эшик тарапка бармакчы болду. Акыры кутулууга чара тапкан эле. Бирок аябай ничке жол бар эле ортодо. Кана эми ибадаттары жайында болгондо. Сират көпүрөсү кылдан ничке, кылычтан өткөр. Умар Сираттын жанына да бара албады. Кудум чоң жардан паска кулап түшүп жаткандай көрүнөр эле. Көздөрү толо жаш, денесинде соо жери калбаган эле Умардын. Оорулары менен бирге кыйналып шахадат бармагын көтөрдү. Бир аздан кийин отто күйүп, жанып, күл болуп кетишин билет эле. Муну билгени үчүн да бакырды Умар. Аллаху акбару, Аллаху акбару. Таң багымдат убактысы. Азанчы азан айтып жаткан эле. Шахадат бармагын көтөргөн абалда бакырып ойгонду Умар. Жанында мыйман кыз бар эле. Ал үйгө келген. Эшик кулуптанбаганы үчүн кеңири ачып үйгө кирген эле. Умар саатка карады. Саат 4:00. Эмне? Жада калса 10 минутта өтпөп турго. Кудум арадан жылдар өткөндөй. Бул кандай түш болушу мүмкүн? Я Роббим. Жанындагы кызга карады. Кыз да ага таң кала тиктейт эле. Кет, деди Умар. Кыз эмне болду дебесинин алдын Умар дагын кет, кетишин керек. Мени башка тынчымды бузба деп кызды үйүнө жөнөтүп жиберди. Умар соппо соо эле. Бирок түшү кудум акыйкатта болгонго окшойт эле. Аллахка көп шүгүр, Аллаху акбар деп ыйлап жиберди. Даро жүз колдорун жууп көчөгө чыкты. Апа, ата, каердесиздер деп бакырат эле Умар. Кошуналарынан бирөөсү терезесин ачып жинденүү менен Умар, эмне бакырып жатасың? Алар жок бул жерде. Үйдөн айдап чыгардың го, деди. Эжеке, айтың, каякта алар, деди Умар, көздөрү толо жаш менен. Бир аз алдын үйдөн айдаган Умар эмес, башка адам сыяктуу эле. Апаңдын табы качты, ооруканага кетишти. Умар оорукана тарапка чуркады. Апасына бирдемке болсочу, эмне кылар эле? Ойлору да бир гана ошол ойлор. Акыры деми кысыла ооруканага жетип келди. Кириши менен медайым барбы, врач барбы? Апам кана, эмне болду деп сурайт эле. Тынчтаның, өзүңүздү басың, чукур дем алың, деди врачтардын бири. Апам кана, аны көрүшүм керек. Тынчтаның, албетте көрөсүз апаңызды. Апаңыздын аты эмне? Ушул учурда бир бөлмөдөн бир абышка чыгып келди. Бул Умардын атасы эле. Уулунун үнүн эшитип бөлмөдөн чыккан эле. Атаке деп жүгүрдү Умар. Атасы болсо, кет, эмне керек дагын сага? Ушунча кылганың жетпейби деп жинденип жаткан эле. Мени кечириң, атаке, кечириң деп ыйлап жатты. Атасы уулуна эмнедир болгонун сезди жана өзү да көз жаштарын кармап тура албай ыйлады. Уулун кучагына басты. Апам кана? Бөлмөгө киришти. Апаке, Умар апасын каттуу кучактап алды. Апаке, жаным сизге курбан болсун. Мени кечириң. Сураныч, кечириң. Апасы дароо сезди. Апасы уулуда жакшы жакка өзгөрүү барлыгын дароо сезди. Аллах дуаларын кабыл кылганын сезди. Жана ал да ыйлап жиберди. Канча жылдардан бери үмүт менен күтөр эле баласын өзгөрүлүшүнү. Апасы баласына күлүмсүрөп карады. Бар балам, эми намазга бар. Мечитке бар. Аллахтын жанына бар. Умар да жылмайды. Алгач апасына
Анан атасына карады. Ичинде өзгөчө ырахат, тынчтык бар эле. Канчалык кыйнады эле ал адамдарды. Ооруканадан чыгып үй тарапка жүгүрдү. Умар алдын кийимдерин алмаштырышы, усул кылып алышы керек эле. Дароо үйгө барып, жаңы, таза кийимдерин алды. Усул кылуу үчүн жуунуу бөлмөсүнө кирди. Көздөн жашы дарыя сыяктуу куюлар эле. Себеп суу. Умарды тазалаш үчүн канча суу керек эле? Жетер беле? Күнөөлөрдөн кутулууга, аны сүйүктүсүнүн жанына даярдоого суу жетер беле? Усул кылды. Умар чыныгы тообо үчүн даярдык көрөр эле. Таза кийимдерди кийди. Атасынын допусун кийип күзгүгө карады. Уялды. Каттуу уялды. Керек болсо күзгүгө кароого да уялып жатат эле. Дагы ошол шайтан келди Умардын жанына. Умар аны эшитпесе да, ичинде коркуу жана васваса башталды. Бул ирет шайтан ага жакындай албайт эле. Узактан васваса кылар эле. Сен буга татыктуу эмессиң, Умар. Уялбайсыңбы? Ичкен арагың али каныңда айланып жүрөт. Эсиңден чыгардыңбы? Барба, кайсыл бет менен барасың? Акыйкатта Умар буларды эшитпейт эле. Бирок башында ушул сыяктуу ойлор кайталанар эле. Акырын допусун чечти. Кандай барат эле? Ушунча күнөө менен Аллахтын жанына ал бир күнөөкөр эле. Тобого ылайык эмес эле. Ал өзүгө шайтанды дос кылган эле бир учурда. Бирок Аллах шайтанды васваса кылышына жол бербеди. Өзүнүн кудурети менен Умардын жүрөгүнө бир титирек берди. Умар күзгүгө карап өзүгө өзү: "Эй Умар, кайсыл бири көбүрөөк? Сенин күнөөлөрүңбү же Аллахтын рахматыбы?" Кайра допусун кийип, көчөгө чыгып, мечит тарапка жол алды. Шайтан эсе ачууланып, эмне кылуусун билбей, "Жок" деп бакырар эле. Мечит тарап кадам таштап барар экен. Жүрөгүдө 1001 толкундануу бар эле. Себеби мечитке биринчи ирет барып жатат да. Кичинекейинде атасы менен гана барган эле. Бирок андан соң өз ыктыяры менен бул күнгө чейин бир жолу да барбаган эле. Жер жана асмандагы периштелер шахид боло турган чыныгы тообону кылууга кетип жатат эле. Жолдо куштар кудум ал үчүн сайрап жаткандай, шамал ал үчүн согуп жаткандай эле. Акыры мечитке келди. "Келдим, Роббим, келдим. Мен келдим. Умар келди. Я Роббим" деп ыйлайт эле. Күнөөлөрүмдү кечирбесечи деп ойлойт эле. Ушунча жылдык күнөөлөр, арамдар оңой беле. Мечиттеги жыпар, жагымдуу жытты тоюп жыттады. Тезирээк сажда кылгысы келер эле жана мечитке кирди. Мечитте дээрлик эч ким жок эле. Себеби баары намазын окуп, ишине чыгып кеткен эле. "Күбө бол, Роббим, күбө бол" деди Умар жана колдоруну дуага ачты. Намаздагы сүрөлөрдү билбегени үчүн жалаң дуа кылат эле. "Аллахым, сиздин жаныңызда туруш бул кандай неамат? Каерде элем ушунча убакыт? Чыгарманын артынан чыгармачыны кантип көрбөдүм?" Көз жаштары жүзүгө, андан соң колдоруга, андан соң мечиттин килемдерине агып жатат эле. "Кабыл кыласыңбы мени, эй Роббим?" кычкырып ыйлайт эле Умар. Соң сажда кылды. Тилиден бир сөз гана айланар эле: "Кечир, я Роббим, кечир." Күнөөлөрүн жууш үчүн бул сөздү канча жолу айтышы керек эле? Кыймылдабайт эле. Башыны саждага койгончо кудум таштай катып турар эле. Эч кимди укпас, эч кимди сезбес. Ооба, бул чыныгы тообо эле. Периштелер шахид эле буга. Мечиттин ар бир бурчу, килемдери, китептери күбө эле буга. Пешин убактысы болду.
азан айтылып, мечитте да адамдар көбөйө баштаган эле. Көптөн бери саждада турганын көргөн имам акырын Умардын жанына келди. Умар акырын башын көтөрдү. Көздөрү кызарып кеткен, ыйлай бергенинен көздөрү кызарып кеткен. Бирок жүзүдө өзгөчө жылмаюу бар эле. Тообум кабыл болду, деди имамга карап. Каерден билдиң? Имамдын колун көкүрөгүнө алып барды. Мына бул жерден сездим. Өзүдө жок курсан эле Умар. Дүйнөлөргө батпайт эле. Роббиси кабыл кылган эле. Ушунча күнөөлөрүнө, каталарына карабастан Аллах аны кош келдиң пендем деп күтүп алган эле. Ушул күндөн баштап Умар бүтүндөй өзгөрүлө баштады. Ата-энесине кылган зулумдарды жууш үчүн жандарында айланып жүрөр эле. Күнү-түн буттарыны тынбай укалоого даяр эле, ыраазы эле. Ушундай кылат да эле. Бирок ата-энеси көбүнчө ага уруксат бербейт эле. Себеби Умардын хидаятка келгени эле алар үчүн чоң белек эле. Апасы жардамы менен сүрөлөрдү жат алар, атасы болсо ага таджвидтен сабак берер эле. Сүрөлөрдү азырынча чала жат алса да, намаз окууну баштады. Алгач баарын жаттап алайын дебеди. Себеби башка Роббисини күттүрө албайт эле. Умар тынбайт эле. Ар күнү бир тема болсо да китеп окуйт эле. Эгер такыр убакыт таба албаса, эч болбосо телефонудагы намаз программасына келе турган күндүк хадистер, аяттарды окуп үйрөнөт эле. Момундун ар бир күнү кечекисинен жакшыраак болушу керек деп билет эле. Кээде денеси намазга жалкоолук кылса, көргөн түшүн эстейт эле. Эстеши менен жүрөгү жайындан атылып чыккуудай болуп, урушту баштар, дароо намазга турар эле. Ушул таризде күндөр, айлар өтүп барат эле. Эски Умардан из да калбаган. Бүт достору жана кыздар менен мамилесин үзгөн. Алар үчүн да Аллага дуа кылып, Аллахтан хидаят сурайт эле. Айныкса сүйлөшкөн кыздары үчүн. Умар кечкурун соонун таризде бир гусул кылды. Чачтарын тарады. Үстүнө таза жаңы кийимин кийди. Башына эсе допусун кийип, бүгүн Мирач кечеси эле. Умар биринчи ирет улук кечелерин биринде ибадатта болот. Ата-энесинин жандарына чыгып, апасын колдорунан өптү жана көздөрүгө узак тиктеди. Соң мечит тарапка бет алды. Мечитте куптан намазын жамаат менен окуп бүткөн соң адамдар таркала баштады. Умар эсе үйгө барбастан мечитте калып, китептер артынан колуга Курани Каримди калып окуй баштады. Эч тойбойт эле. Роббисинин сөзүнө эч тойбойт эле. Көзүдө жаш менен окуйт эле. Бүт кечени Куран менен өткөздү. Таңга жакын 2 рекет намаз окуп, башыны саждадан көтөрбөдү. Көздөрү жумук абалда, ичинде бир демкелер деп бир канча убакыт турду. Эмне деп сүйлөп жатканы белгисиз. Жана бир учур мечит бир жагымдуу жыпар жытка бөлөндү. Жок, бул мечиттеги жыт эмес эле. Бул башкача, же биз билген гүлдөрдүн жытына окшобогон. Же мечиттеги жытка дүйнөлүк жыт эмес экени анык эле. Кандай түшүндүрсө болот эле бул жытты? Инсан өмүрүндө бир гана жолу жыттоосу мүмкүн болгон жыт. Чукур дем алганда бүтүн денеси бул жыт себебинен ырахат алып жатканын сезүү мүмкүн болгон жагымдуу жыт эле. Умар жылмаюу менен ыйлап жаткан эле. Башы болсо азыр да саждада. Соң багымдат үчүн биринчи болуп имам кирип келди. Умарды көрүп таң калды. Жана алыстан бир аз күзөтүп күлүмсүрөдү. Жанына барып, «Эй ашык, тур эми, жакында багымдат болот», деди. Жана имам да бир учур мечиттеги жагымдуу жытты сезди.
жүзү дароо өзгөрдү. Ал билет эле, Умар кыймылдабайт эле. Имам жанына дагы да жакындашып, «Умар» деди, желкесине колун коюп. Умар саждада турган жеринде жыгылды. Араң Умарды жерге жаткызды. Умардын жүзүндө жылмаюу бар эле. Көзүдөн аккан жаш болсо, жүзүндө катып калган эле. Имамдын көздөрүнө жаш келди. Ыйлап жиберди. Бир канча ай алдын Умарды мас абалда көрүп канчалык капа болгон эле. Бүгүн болсо ага суктанып жатат эле. Мындай абалды ким каалабайт эле? Умардын шахадат үчүн көтөргөн бармагы да ошол абалда катып калган эле. Имам акырын гана шыбырап, «Шахадатыңды Аллах кабыл кылсын», деди. Умарды жуушту, кепиндешти. Ата-энеси жана туугандары кайгыда ыйлашар эле. Имам эсе, «Токтоңуздар, ыйлабаңыздар», дейт эле баарына. Себеби ал сүйүктүүсүнүн жанына жөнөп кетти. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.